Николас Мадурону аялы менен кошо уурдап кеткенден кийин Венесуэлада кырда алгандай. Өлкөдө президенттин милдетин убактылуу башкаруучу болуп Делси Родригес көрсөтүлдү. Ал Николас Мадурону америкалыктар кармап кеткенге чейин Венесуэланын вице-президенти кызматын аркалап келген. Буга чейин Родригес АКШдан президент Мадурону кайтарып берүүсүн талап кылган. Жана АКШ бул аракеттери менен эл аралык укуктарды жана Венесуэланын суверенитетин олуттуу бузду деп айыптаган. Ал эми Дональд Трамп болсо, эгер биз менен кызматташпасаңар, аягы жаман болот деп катуу эскерткен болчу. Трамп АКШнын башкы максаты Венесуэлада шайлоо өткөрүү эмес деп билдирди. Венесуэланы биз башкарабыз, шайлоо убагы келгенде өтөт. Азыр ал жансыз өлкө деп кошумчалаган ал. Мындан сырткары Трамп америкалык компаниялар Венесуэланын мунай инфраструктурасын калыбына келтирүүгө чоң каражат бөлөрүн жарыялады. Николас Мадуронун соту 5 январда Америкада өтөрү маалым болду. Ага кокаин тараткан жана АКШга залал келтирүү үчүн пулемет жана жарылуучу заттарды алып жүргөн деген айыптар тагылууда. Венесуэланын президентин колго түшүрүү боюнча Американын операциясы учурунда коопсуздук кызматында иштеген көптөгөн кубалыктар өлтүрүлгөнүн Трамп маалымдады. Кубанын бийлиги 32 адам каза болгонун билдирип, 2 күндүк аза күтүү күнүн жарыялады. Сенатор Линдси Грэмдин айтымында 23 декабрда АКШ Мадурога кайрылып, кызматынан баш тартуусун жана Түркияга чыгып кетүүсүн сунуштаган. Ал ага көнбөй, Трампка кыр көрсөткөндүктөн учурда абакта отурганын айтты. Дүйнө жүзүндөгү авторитардык лидерлер Трамптын мисалын уланта алышабы? Венесуэланын лидери Николас Мадурону кармап, АКШга жеткирген Дональд Трамп ага аскердик күчү да, эрки да жеткенин ишенимдүү көрсөттү. Анын буйругу менен Мадуро АКШда камакка алынды. Ал эми Вашингтон азыр Венесуэланы башкарат. Бирок Венесуэланын андан ары тагдыры кандай болот жана дүйнө жүзүндөгү авторитардык лидерлер Трамптын ыкмаларынан үлгү ала алышабы? Трамп АКШ Венесуэлада бийлик алмашканга чейин кырдаалды биз көзөмөлдөйбүз деп билдирди. Бирок ал Венесуэланы АКШда туруп башкара алабы? АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио жана Пентагондун башчысы Пит Хексет ага аскердик күчүбүз жетиштүү деп айтты. Бирок ал Венесуэланы өзгөртүүгө жана башка Латин Америкалык лидерлерди баш ийдирүүгө жетиштүүбү? Трамп дал ошондой ойлонот. Бирок фактылар ал оңой эмес экенин айтып турат.